Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Жалал Абад облусундагы Сузак райондук бөлүмү жаңы имаратка көчтү. Бүгүн ачылыш аземине УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев башына турган УКМКнын жетекчилик кызмат өкүлдөрү, облустук жана райондук башкармалыктын кызматкерлери, жергиликтүү бийлик башчылары жана атайын кызматтын ардагерлери катышты. Если кайсы бир мамлекеттик кызматкер мыйзам бузуп атса, биз чара көрүүгө милдеттүү түрдө. Эч кимден жалтанбагыла, коркпогула, ойлобогула, ошо эртең бир жетекчибиз сүйлөшүп алып, биз уят болуп калабыз деп. Жок. Силердин ар бир кылган эмгегиңерди, ар бир кылган аракетиңерди мыйзамдын чегинде мен колдой берүүгө милдеттүүмүн. Жана мен ошону жасаймын. Эч качан силер уят болуп калбайсыздар. Эч качан мындай бир жумуш кылсаңыздар, колуңардан жумушуңу алып коюп, өзүңөрдү томсортуп койбойбуз. Жумуш кылдыңарбы? Аягына чейин кылгыла. Мына биздин урматтуу облусубуздун президенттин өкүлү турат, акимибиз турат, акимдин биринчи орун басары турат, жана башка кызматкерлер. Эгерде мыйзам бузулса, ар бири жоопко тартылууга милдеттүү. Биз ошону келтиришибиз керек. Райондук бөлүм буга чейин эскилиги жеткен ыңгайсыз имаратта иштеп келген. Жаңы жумушчу жайында атайын кызматтын тийиштүү кызматтык милдеттерин аткарыш үчүн бардык шарттар жаратылды. УКМК башчысы Камчыбек Ташиев кызматкерлерге мындан арыда жетиштүү шарттарды түзүп берүү аракети улантыларын, жакынкы күндөрү дагы бир катар райондук бөлүмдөргө жаңы имараттар тапшырыларын билдирди. Керектүү жумуштук шарттарды түзүп берүү менен катар, коопсуздук комитетине коюлган кызматтык милдеттерди аткарууну талап кылуу да күчөтүлгөнү баса белгиленди. Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион.